Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн азыр жыйында биринчилерден болуп аюу айылындагы болуп өткөн каргашалуу окуя тууралуу маселе талкууланып жатат. Мындан сырткары күн тартибинде бүгүн дагы 10 маселе каралмакчы. Өкмөттү чакырып жана аюу айылында болгон окуя боюнча маалымат угуп жатасыздар. Эмне себептен ошону чечтиңиздер угууну? Анан аларга жана жер маселесин которуп берүү, аларды трансформация кылуу, ошолорду да көтөрүп кеттиңиздер. Ошолор боюнча маалымат берсеңиз. Рахмат. Бул биринчиден мамлекет үчүн чоң трагедия деп айтсак болот. Бир заматта 24 жарандан айрылды. Мамлекет үчүн бул ор жогот 9 жоготуу. Мунун кесепетин бир жыл мурун Кыргызстан ушундай кооптуу аймак жыл сайын кайталанып турат. Бир жыл мурун Сузак районунун Ачы айылында болгондо да айтылган. Ушундай бир окуучу баланы басып калган Алмалуу айылында. Ошондо биз айтканбыз, мониторинг кылып, милдеттүү түрдө көчүрө турганын көчүрүү зарыл. Жер маселесин чечүү керек, трансформация деп. Мына бир жылдын ичинде эмне жумуш аткарды, бүгүн бизге маалымат берип атат. Тилекке каршы колдоого аларлык эмес. Албетте, көчкүлө деп айтып коюш оңой, бирок ошол жарандын эгер бара турган жери жок болсо, мындай турак жай курганга каражаты жок болсо, кайда барыш керек? Ага эле Кудай сактасын менен олтурат. Ошондуктан МЧС, жергиликтүү бийлик, керек болсо биринчи вице-премьер-министр баш болуп, тийиштүү министрликтер баш болуп, ушул жарандарды көчүрүү боюнча, аларга социалдык бир турак жайларды куруп, ушуларды камсыз кылып берүү боюнча колго алыш керек. Эгер мынтип отурган болсок, Кыргызстан боюнча бир эле райондо, Азгөн районун алып отурган болсок, 100дөн ашык айылда ушундай кооптуу участоктор бар. Бул бүгүнкү менен жыйынтык чыгарып токтом кабыл алабыз деген ойдомун. Сиздер бүгүн өкмөттүн аюу айылында болгон аракеттери боюнча маалыматын угуп жатасыздар. Ошо бүгүн эмне себептен ошону угууну чечтиңиздер? Анан кандай сунуштарды берет элеңиздер? Эми бүгүн кечегинде күн тартибине киргизишип ар кандайды токтотуп бүгүн ошондо маалыматын алайлы деди. Кандай болуп атат, эмне болуп атат? Себептерин билесиздер да, акыркы күндөрү бир кырсыктар болгон болсо, ушунун артынан бүтпөй чозулуп калып атат. Анан эми кырсыктын алдын ала алыш керек. Ошого эмнелер керек? Кандай законду кабыл алып бериш керек буларга? Айтып атпайбы, жана көчкүлө десе көчпөй койду. Биз бир-эки жолу айтканбыз бул боюнча. Ушундай болушу мүмкүн деген биз аксакалдар менен уруштук деген сөздөр болуп атат. Ошондой болбош үчүн эртең биз МЧСти күнөөлөбөстөн ушуну кандай бизден жардам болуш керек? Мамлекет жагынан, закон жагынан кандай кабыл алып бериш керек? Ушуларга ыңгайлуу болуп, элге түшүндүрүп, элди чыгарыш керек боюнча. Анан кийин буларды азыр уккандан кийин мен ойлойм, буларга керектүү жабдууларды да беришибиз керек. Эртең мына азыр Бишкектеги бийик үйлөр курулуп атпайбы, жанагы кабаттуу үйлөр. Аларда дагы пожар болуп атат. Пожарный машина алыныр элек. 17-чи этаждан кийин машина жок азыр. 9-10 этажга чейин жете турган. Ошого көйгөйлүү маселелерин айтып, биз керектүү жабдууларды беришибиз керек. Анан кийин ошо алдын ала алышыбыз керек. Бул кырсыктын алдын ала албасак, өткөндөн кийинкиси азыр кыйын. Азыр биз канча бакырбайлы, канча күнөөлөбөйлү, уже биздин 24 жараныбыз көчкүн астында калды. Саламатсызбы, бүгүн сиздер жана аюу айылында кырсык боюнча караганда сиз финансы жагына токтолдуңуз. Ошол боюнча кенен маалымат берсеңиз. Финанс жагы жана бюджеттик суда боюнча 200 000 сом. Айтып кетти, 2000ден ашык киши көчпөй атат. Биз 200 000 сомдон өкмөт төлөп бергенбиз. Көчпөгөн себеби 200 000ге эч кандай эч нерсе кура албайт азыр. Бир үйдүн фундаменти да бүтпөйт да. Ошон үчүн биз сунуш кылдык өкмөткө, буну 1 миллион сом же 700 000 сомго чейин көтөрүп, көп сумма керек болсо этап менен бөлгүлө деп атабыз да. Себеби ошол эң коркунучтуу жерлерди биринчи көчүрөйт деп атабыз. Андай болбосо 200 000 сом бергенде байкуштар эми бир тиын акчасы жок болсо анан көчө албайт да. Ошон үчүн ушундай жарандарыбыздан ажырап атабыз. Ошон үчүн бул сумманы аз көтөрүшүбүз керек. 200 000дөн 1 миллион сомго чейин көтөрсөк, ошондо элдер көчө баштайт. Ошондо сиз аларга акча бөлүп берүү маселесин карап жатасыздар, а жер бөлүп берүү маселесине кандай? Жер бөлүү маселеси да, жер маселеси да чечилбей атат өкмөт тарабынан. Ошон үчүн бул жерде да өкмөттүн жоопкерчилиги жана жергиликтүү бийлик, губернатордун, акимдин. Мен көтөрүп кеттим, ошолдо губернатордун эмне жумушу бар? Акимдин эмне жумушу бар? Ушундай жумуштарды кылбаса андай губернаторлор менен акимдер сөзсүз жумуштан кетиш керек да. Өз
милдетин аткара албагандан кийин ушунча жаран каза болуп атса, буга чейин деле ошо Өзгөн районунда 6 жаран каза болду, өзүңүздөр билесиздер. Бирок ошого карабай жергиликтүү бийлик да ишти алып бара албай койду. МЧСке төнкүп атат, эми МЧС бардык республикага өспөйт этпей атат. Саламатсызбы, сиз бүгүн өкмөттүн ошо табигый кырсыктардын алдын алуу жаатында алып барып жаткан иштерине бир нече сындарды айттыңыз, ошого токтолсоңуз. Эми жыл сайын болуп атат мындай табигый кырсыктар. Жыл сайын биз өстүн жарандарды жоготуп атабыз. Тилекке каршы эми тоолуу жерибиз, шартыбыз ошондой болуп атат. Бирок жылдан жылга кайталанган нерсеге алдын ала чара көрүш керек да. Мына ошол нерсе жөнүндө айттым. Бул аю айылына барып жеринен көрүп келдим. Ошол жерде жөнөкөй эле көз менен караганда жанагындай кооптуу жерлер көрүнүп турат. Мунун баарын тең жергиликтүү бийлик учурунда чара көргөн болсо, жанагындай трагедия болбойт эле. Анан эми жылдан жылга созула береби. Ошон үчүн бул превентивный, планово-предупредительный иштерди, иш-чараларды алып барыш керек. Мына ушуну айтып атам. Анан эми ал элге жер бөлүп бериш керек. Жер бөлүп берсең алар өздөрү барат. Анан каерге жер бөлүп бергенин алар билбей атат, көрбөй атат. Айрымдары ал сунуштап аткан жерлерди жакпай атат. Мына ушуну жергиликтүү бийлик өкмөт менен оперативдүү түрдө чечиш керек. Чечип туруп трансформация кыла турган, же болбосо бюджетке кандайдыр бир ушул маселе боюнча өзгөртүүлөр киргизе турган болсо, биз парламент даярбыз деп атабыз. Ыкчам сунуштарды бериңиздер, биз кыска мөөнөт ичинде ушул мыйзамдарды өзгөртүү, же болбосо толуктоо, же болбосо жаңы мыйзам алып беребиз деп. Мына ушундай иштерди оперативдүү алып барса, себеби мындан ары да улана берет. Мындан ары дагы ар кандай Кудай сактасын кырсыктар болушу мүмкүн. Ошон үчүн мына бүгүнкү сунушту айттым, сын пикир катарда айттым. Ошон үчүн бул маселени биз сөзсүз түрдө көзөмөлгө алабыз. 2000 жылдан 2016 жылдар аралыгында 500дөн ашуун ушундай кырсыктар катталыптыр. Ал эми могу акыркы ушул 2016-2017де 153кө жакын деп өкмөт өкүлү айтып кетпеди. Сиз буга эмне себеп деп ойлойсуз? Балким ошо алдын алуу иштери жүрбөй жатабы? Себеби бул могу кийинки 2 жылда көрүп атпайсыздар, бул табияттын дагы кырсыктары болуп атат. Жанагындай жамгырлар тынбай, айлап жаап атат. Ошонун суу ташкындап атат, сел алып атат. Мына ушунун баары тең жердин баягы катмарына мындай таасир берип атат да. Ошон үчүн ушул нерседен дагы жанагындай көбүрөөк катталып атканы. Анан эми эгерде жаракка кетип, мурун эле кооптуу жер болуп турган болсо, ал жерге суу толо берет жылдан жылга. Анан быйыл да мына көрүп атасыздар, жамгырлардын көптүгү, насаткалар көп. Баягы мындай орточо өлчөмдө алганда. Мунун баары тең сөзсүз түрдө оорлук алып келет. Анан жер көчпөгөндө кайда барат? Саламатсызбы, сиз бүгүн жыйында ошо адамдардын коопсуздугу боюнча, деги эле кырсыктарды алдын алуу боюнча комплекстүү пландарга токтолуп кеттиңиз. Алар боюнча жыйынтыктуу бир алгылыктуу иштер жүрүп жатыптырбы? Эми бүгүн мен ушундай бир эмеге келип атам. Өкмөт толук ушул жарандарды коргоо маселеси боюнча иштебептир да. Анткени мына акыркы статистика көрсөтүп атат, акыркы 5 жылда көптөгөн мындай өзгөчө кырдаалдар болуптур. Бирок мен ойлойм, бүгүнкүгө чейин комплекстүү план жок. Комплекстүү план эмнени көрсөтөт? Бул жанагы ошол эле жер маселеси, трансформация керек болсо киргизиш керек болчу мыйзам түрүндө. Ошол эле суудалар боюнча сууданын көлөмү аз. 200 миңге бүгүнкү күнү үй салууга болбойт, мен ойлойм. Ошондуктан сууда бербестен жанагы жаңы технологиялар негизинде үйлөрдү салып, элдерди ошол үйлөргө уже даяр үйгө өздөрү көчүрүп, анан как сууда катары ошол үйлөрдү бериш керек болчу. 15 жылгабы, 20 жылгабы да. Анан айтып атпайбы, биз эскертме бердик, бирок эч ким аткарган жок деп. Мыйзам дагы муну караган. Эскертме берип аткарбаса, толук бир мындай чараларды көргөнгө мыйзамда жол бар. Ошондуктан мен ойлоп атам, бүгүнкү күнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ошол эле Госстрой тарабынан, жалпысынан өкмөт тарабынан бул маселеге мындай кичине кайдыгерлик карап койду да. Анткени биз болсо утур эле жанагы болгон жерди как пожарник болуп эле иштеп атабыз да, алдын ала иш-чаралар көрүлбөптүр. Элдерге жанагы ошол инструкция толугу менен берилбептир деп ойлоп атам. Анткени кечээ айтып атпайбы, ошол аю айылындагы тургун өз көзү менен көрүп,
жанагы эме келатканын. Бирок кандайдыр бир мындай чара көрбөптүр да, анан үй бүлөсүнөн ажырап калыптыр. Мен ойлойм ошол жерде ар бир адам потенциально жанагы коркунучтуу жерде жашаган адам толук инструктаж өтсө, мен ойлойм мындай азыркы кечээкидей бир окуя болмок эмес деп ойлойм да. Бирок бүгүн деле кеч эмес. Бизде Кыргызстанда азыр глобалдуу климат өзгөрүп атат. Буга дагы биз иш чара көрүшүбүз керек. Дагы бир айтып кетчү нерсе, 2016-жылы Кыргызстан Парижский келишимге кол койгон климат боюнча. Бүгүнкүгө чейин өкмөт тарабынан бул келишим ратификациядан өтө элек. Алар алып келиш керек болчу. Анткени ал жерде 20-жылга чейин жасай турган иш чаралар бар. А именно ошол глобалдык климат өзгөрүүлөр бүгүнкү жанагындай катастрофаларга алып келип атат. Бул дүйнө жүзүндөгү мындай көйгөй десек болот да, бирок Кыргызстандагы бул жерде иш чараларды көрүш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын Пирамида телеканалы аркылуу көрө алдыңыздар. Бардык жаңылыктардан кабардар болуш үчүн биздин кеңешке же сайтка кирип парламент радиосун тыңдаңыздар.